Ошондо Горький Панфиловдон ал ушу жалтыруу болуптур, террористтерди өлтүрдүк деп, ошондо бир 7 адамды кармадык деп телевизордон көргөзүп атат. Ал 7 адам жок, анын ордуна биз отурабыз. Биз ар кайсы жерден, ар кандай жерлерден бирден терип камап алып келип жагып коюшту. Менин аты Канимет, ошо мен менен кошо алынып келген. Аны да аябай таң атканча сабап, катыш кыйнап, анын аягында кое бериптир. Фамилиясы Бердалуу уулу Канимет. Аны кыйнап, анан таң атканда аны кое бериптир. Сен бир нерсе деп айткан болсоң, сени камайбыз. Көптөгөн коркуттуулар айтыптыр. Анан колунан чуңкаталып калыптыр. Бүткөн кармап келатканда ушу полго жаткызып коюп альпа тиштерим түшүрдү. Улар ушу адвокаттардын көздөрүн көк, баштарым ший түшкөн. Түрмө кабыл албай атып 5 сааттай анан кабыл алышты мени. Токко тартырышты. Токко тартырышат экен бар, олар наручникти көз таңып буларга кийгизип. Эсиме келтим, денемдин баардыгы ооруп жаткан экен. Аны да билген жокмун, бирок душка алып келди. Душка түшкөнүмдө карасам денемде баардык жак кара, кызыл так болуп калган экен. Колдорум эң артын көрө албайм, бирок арттарымда ушундай ооруп турган. Процессуальные документы адвокатам вообще не давали. Я даже говорил на прениях, чтобы хотя бы, ладно, подставляли бы хоть грамотно там. Подложили бы хотя бы оружие, там багажник, можно было бы сказать. Да, у него там есть оружие, там, ну, с воздуха обвинять, это просто странно. Они все свои лица закрывали, все были в масках. Вот. Я тоже был завернутой головой, вот, находился в положении то лежа, то сидя на полу, как тряпка. Вот. Ну, в общем, никому не лень, кто мимо проходил, может там пнет, ударит, там, еще что-то сделает, в общем. Кечки саат 9-дар чамасында бизде УКМКнын подвалына алып келди, ошол жерден биз кылбаган, жасабаган, билбеген кылмыштарды кылдыңар деп бизди кийинки күнкү саат 10га чейин уруп токмоктоп сабашты. Башыма пакет кийгизишти 3 жолу. 2 жол, bir жолу есімден жолтып месімден есімді тандым. Башыма мындай су құйып, мені мындай есіме келтірген әрекет болышты да, қайда тұрып бере баштады. Ошентип бұны пытка эртеңки саат 5:30 чейин жүргүзүлдү. Мен сол жабык түрүндө болду. Сол жабык түрүндө эч кимди катыштырган жок. Мен Батыркан Бакыт Сатыбалдиевич 1985 жылы 26 майда туулган. Нарын шаарында. Бизди ошо 2015 16 июлда ошо күнү кармады. Мен өзүм баргам ошо жерге. Пригородный Абдулманас деген кишинин үйүнө баргам. СМГ алып барышты экен буга. СМГ алып барышты, СМГ алып барып эле onun bir приемный деген bir жер бар экен. Ошол жерге киргизип терезелерин толук клетка экен. Ошол жерге киргизип эле мени мындай буручка жаткырып койду. Жаткырып коюп анан ар жакта өзүнчө кабинеттер бар экен. Ошол кабинеттерден бир кезде үндөр чыга баштады, кыйкырып, аябай сабай баштады бирөө. Андан кийин эле келип эле анан мени сабап кетти. Туринка менен буту менен тепкилешип эле палас тепкендей тепкилеп эле сабап киришти. Кайра кетип калат, кайра келип сабайт, кайра кетип калат, кайра келип сабайт. Ошондон тургузган столго тургузуп, давай эми болор иш болду, эми келип калыптырсың, өзүң келип түштүң. Сени биз чакырган жокпуз. Кыскасы эми биз айткандай кыл деди. Эмнени айткандай кылам десем, биз айткандай жазасың деди. Эмнени жазам десем, аз биз сага айтып беребиз, сен жазасың деп кагаз ручка алып келип берди. Анан алар айтып баштады, мен отказ кылдым, мен айына силердин айтканыңардай жаза албайм, мен өзүмдүн оюмду өзүмдүн көргөнүмдү жазып берем деди. Десем, болду ошону менен саат 2-3ке чейин
ар кандай эмелер менен ыкмалар менен колдонуп кыйнап ошентип барып камап койду. Ошол күнү следствие башталды. Мен айттым, адвокат керек, андай болсо десем, пока адвокатты биз таап беребиз, адвокатты сен аз таба албайсың, биз следствие кыла беребиз деди. Без адвоката 2 ай, без адвокат следствие болду. Анан аягы өзүлөрү держимный бир адвокат чакырды. Ошо менен тааныштым. Ошо келип жүрдү. Ошондон кийин аябай оорудум мен. Башым ооруп, кулагым ооруп, врачтарга чыгып, заявление жазып, көп кайрылдым. Болбой коюшту, көп карабай коюшту. Анын аягында уже следствие бүткөндөн кийин, 7 ай дегенден кийин анан ошондо мени больницага чыгарды. 47-нчи колонияга чыктым, 47-нчи зонага. Ошол жерде 40 күн жүрдүм больницада. Ол болсо ошол күнү 2015-жылы телевизордон көргөзүп атат. Ошондо Горький Панфиловдон атышы жатыр болуптур, террористтерди өлтүрдүк деп, ошондо бир 7 адамды карматат деп телевизордон көргөзүп атат. Ал 7 адам жок, анын ордуна биз отурабыз. Биз ар кайсы жерден, ар кандай жерлерден бирден терип камап келип жаап коюшту. Ушинтип 20 жыл өтүп койду, анан акча жок, карабай койду. Мен өзүм ушу ак жерден отурам да, чынын айтсам. Эч кандай кылмышым жок, бирөөнүн чекесине четкен эмесмин, бирөөнү сөккөн эмесмин, бирөөгө же өзүмдүн мекениме, өзүмдүн жериме, өзүмдүн элиме эч кандай чыккынчылык кылган да эмесмин, кылбайм дагы, эми террорист эмесмин. Эч бир мындай неме кылбай коюшту да, акыйкат карабай коюшту. Мен Жумагазов Михаил Ильич 1988-жылы Нарын районунун Арашкулан чайында туулган. Мени 2013-жылы 16-июль күнү кечки саат 22:00 чамасында Бишкек шаарына караштуу Алай-Менекчи районунда Карповский Ашкафы деген столойдо тамактанып отурган жерден кармап кетишкен. Белгисиз адамдар өздөрүн тааныштырган эмес, кармаган жерден эле уруп согуп, колунду тогоп, кыймылсаңыз чалабыз деп машинанын багаждигине жеңил автомашинага салып, белгисиз бир жерге алып барышты. Примерно 6-7 киши гражданский формада, военный формада эмес. Пистолет бар экен жанында. Кыймылсаңыз чалабыз чечти, башыма мушок кийгизип, белгисиз бир жерге алып барышты. Подвалга түшүрүштү. Кийин эстесем, ал СМБнын пыткалап турган жай экен. Ал жерден алып кирип кыйнап башталды. Кыйнап башташты. Урушту, согушту, пакет кийгизди, топко тартырышты. Ошол кабинетте только стул бар экен, электрический стол бар экен. Бул электрический столго ошо байлашты, топко тартырышты, көп нерсени колдонушту. Аягымды кол сайды, оң колуна. Ошондон кийин эсимде жок, эмне деп жүргөнүм, эмне деп айтканымды. Эсиме келсем, СИЗО ККМБде жаткан экен. Бул менен саат 10:30-дан таңкы 5-6 күн чыкканга чейин кыйналгам. Мындай методдор пакет кийгизди, электрический столго топко тартырышты. Көп эле жолу тартырышты да, эсимде жок. Эсим болуп жылып калыптым, кайра суу чачып тургузушат, кайра тартырышат. Көп жолу да. Колунун астына ийне сайышты. Тырмактын алдына ийне сайышты. 4-5 адам ошо кыйналсам да. Бир экөөнү тааныйм көрсөм, бирок фамилия аттарын билбей кеткен. Кийинчен гражданский форма, военный форма эмес. Ошо аябай кыйналып калдым. Ийнимди дагы алып келип аябай салышып, анда кыйнап, анын аягына жазып кетирген экен. Ийнимдин аты Канимет, ошо мен менен кошо алынып келген. Аны да аябай таң атканча салып, кыйнап, анын аягында кое бериптир. Фамилиясы Бердалы уулу Канимет. Аны кыйнап, анан таң аткандан кое бериптир. Сен бир нерсе деп айткан болсоң, сени камайбыз. Көптөгөн коркутуулар айтыптыр. Анан колунан чуңакталып калыптыр.
эч кандай доом жок, эч жакка кайрылбайм деп жазып бериптир да. Документтерге ошо эмне документтерге карап келгенде ошо эсим учун жоготуп, эмне документтер колгонгондор эсимде жок жакшы. Эртеси эсиме келгенде ошо айттым, эмне кол койгон болсо ушу баарынан баш тартам. Биз менен баарыбыз 9, бирөөсү бушап кетти. Азыр биякта в данный момент 8-биз. Бомбаев Манас тааним. Ошол эле экен молго менен. Бирөөнү айтам экен да. Биринчи күнүнөн кийин дагы 1-2 ай өткөндөн кийин ошо следователь чакырып, следовательдин алдында ошо кыйноого кабылдым, ошо экөөгө келиптир. Сотрудник. Следователь фамилиясы Саргалдаков Искендер. Следователь. Маалыматтар ошо мен бундай булгар койгон айыптарга макул эмесмин. Мен жөн жерден алып келип бул кыйнашкынан кабылдым. Мындай иштерге эч кандай тиешим жок. Мен эч кандай аралашкан эмесмин. Ибраев Советбек Кубанычбекович 1982 жылы Нарын шаарында төрөлгөн. Мени 25 ноябрь 2015 жылы келип келе жаткан жеримен кармап кетишти эртең менен. Спецназ альфа менен. Село жалдан кармап кетти. Ошо менен алып келишти, эртең менен алып келишкен. Түнгө чейин кармап отурушту да посколду. Урду, кыйнады. Анан ошо менен өткөзүп беришти түнгө. Эртең менен таңгамал болуп калган, ошол кездерде саат 7 чамаларында окшойт. Ачыгып алып келишти, көзүм таңгал болчу, мындай алып кетишкен да. Көзүмдү ачкан жок ошо менен. Болгон туалетке чыкканда 1-2 жолу ачкан. Бүткөн кармап келатканда ошо полго жаткызып коюп альфа тиштеримди түшүрдү. Ошо адвокаттардын көздөрүн көк ала, баштарым иши түшпөй. Түрмө кабыл албай атып 1 сааттай, анан кабыл алышты мени. Токко тартырышты. Токко тартырышат экен бар, болгон наручникти көз таңылуу буга кийгизип. Абарат жерге кийгиздим бул сөздү. Ошондо эртең менен ошо жетилерди кармап келген болсо, кечинде мен СИЗОго кирип сураганда где-то 11ден өттү деди түнкү саат. Адамдардын ичинен ошо үчөөнү тааныч элем. Калгандары менен СИЗОдон тааныштым. 3 уулум бар, 1 кызым, 4 балам бар. Терроризм коюлган эмелерге тиешем жок. Мага адвокат бир аптадан кийин келди. Ага чейин бир дежурный адвокатты беришкен. Мен Курбанбаев Абдиманас Балбаевич 1967 жылы Баткен областынын Баткен районунун Раут айылында туулган. Азыр Бишкекте жашайм. Мени 2015 жылы 16 июлда пригородный кармаган квартирадан. Өзүнүн убактылуу алган квартирадан. Ал жерден кечинде Ооза шаарынан алдынараак Ооза айында эле спецназдын балдары кирди. Өзүм жалгыз болчумун. Кирип эле мен колумду көрсөттү. Колумду көрсөткөндөн кийин экөө-үчөөбүз кирди. Андан кийин көбөйүп кетишти. Ошондо бирөөсү жерге жатты, жатып тургандан кийин пистолет менен бир канча жолу маскаралап атып салам, тигиндей кылам, мындай кылам, үйдө ким бар айт деп ошондой коркутtu да. Андан кийин 5-6 мүнөт өткөндөн кийин башыма абдан каттуу автоматтын арты менен урду окшойт, каттуу анан моң жагыма. Ошондон кийин мен эсимден таанып калгам. Ошол менен билбейм эмне болгонун. Бирок кээ жагына көз ачып, кандай бир нерсе менен көз эсине келгенин билем. Ошондо кайра квартирага алып кирди, кайра алып чыкты. Андан кийин 3 күндөн кийин мен эсиме келсем, эсим ГКМБ СИЗОсунда экен. Ал жерде эч кандай медициналык жардам болгон жок. Бир камерада өзүм жалгыз 3 күн жатыптым. Эч кандай медициналык жардам болгон жок, эч нерсе болгон жок. Эсиме келтим, денемдин баардыгы ооруп жаткан экен. Аны да билген жокмун, бирок душка алып келди. Душка түшкөнүмдө карасам денемде баардык жагы кара
кызыл так болуп калган экен. Колдорун эң артын көрө албайм, бирок арттарында ушундай ооруп турган буттарын. Bir 15-20 күндөн кийин гана врачтар келди, текшерилиш болуп, ошол калган тактарды көрүп делого жазгандай болгончу. Анда ошол 15-20 күндөн кийин деле ошол тактар 2-3 сантиметр деп жазган болсо керек менимче. Бирок толук эсимде жок. Себеби мен 2 ай 3 айга чейин эле жанагы башым ооругандын немесиден мас абалдай болуп эле жүргөмчү, башым айланып эле. Анан биринчи 3 күндөн кийин, 7 күндөн кийин следственный санкция бериш керекми? Ага да чыкканда же чыкты чыкпады менин такырын билбейм. 2 айдан кийин гана следственный санкция алып чыккан. Ошону билем. Адвокатым болсо 4 айга жакын болгондо гана келди, ошондо гана көрүп сүйлөшүп калдым. Меня зовут Максат Кунакунов. На сегодняшний день обвиняют меня в страшных статьях. Сделали из меня очень страшного человека. Задержан я был 2015 году, 20 июля, по тем событиям, которые произошли 15 июля по улице Горького. Меня задерживали спецслужбы, сказали о том, что я якобы убегал за границу. Которых задержали, я уже удивляюсь, что 15 июля, с момента, когда показывали в средствах массовой информации, что задержали якобы 6 человек, что был задержан там, все преступники, но вот эти все, которые якобы мои подельники, они не были в этом месте. Первый месяц, когда закрыли, был какой-то Арстамбаев Айбек, который непосредственно его там поймали. Непосредственно поймали, он сидел 2 месяца и выпустили его по подписку о невыезде. Часть кто-то знает, часть вроде бы не знает. Я точно, вообще они друг друга даже не знают. Я их не знал, они меня не знают. Подробности в деле я не знаю как-то. Просто обвиняют меня, сфабриковали все дело. Знаете, они с момента моего задержания, они не дали, мои адвокаты ни одного процессуального дела не получили. После судебного решения о том, чтобы выдать мне документы, за что меня задержали, через 2 месяца они показали только часть дела. Понимаете? Процессуальные документы адвокатам вообще не давали. Я даже говорил на прениях, чтобы хотя бы, ладно, подставляли бы хоть грамотно, там, подложили бы хотя бы оружие, там, багажник, можно было бы сказать. Да, у него там есть оружие, там, с воздуха обвинять, это просто странно. Потом меня возят в суд, одевая кандалы. Понимаете, как будто меня уже признали террористом, как будто. Взрыв был в СНБ. Непосредственно, где я лежал в камере, на 4-м этаже меня держали отдельно, 9 камер пустых. За стенкой, там буквально тонкая стенка, взрыв произошел. Я тогда упал и чуть-чуть в себя потерял сознание, увидел, что весь дым, намочил платочек, лег, потому что уже пожар был большой. Он меня сразу вывел на улицу, и когда по рации я слышал, "Тебе деп там убежать тогда". И после меня завели обратно же в камеру, это 6 дней, и меня не выпускали. Понимаете, там гарь, пластика, запах, вот этот весь. 6 дней я писал даже заявление, можно проверить, я писал заявление, что 6 дней меня не выпускают, хотя бы на полчаса выпустить, я дежурному говорил, дайте подышать свежего воздуха. До моего задержания еще, понимаете, за 2 месяца КТР везде обвинили, что я там причастен к каким-то деструктивным силам, понимаете, в КТР. Я даже по Фейсбуку писал директору КТР, как это деструктивным силам, докажите, каким деструктивным силам. Это до задержания моего, понимаете? Эркин Санжар, 1983 года, 25 октября. В данный момент являюсь гражданином Российской Федерации. Задержали меня 2 октября 2015 года у себя дома по адресу Аламединский район, село Караджаш. 9:45 утра задержали меня.
в общем, как в фильмах боевика. Спецназ, маски шоу, как это потом уже для меня стало известно, это был спецназ Альфа ККМБ. Вот. Ну, примерно человек 30. Вот. Никаких там, никаких бумаг, ничего не показывали, просто все взломали, зашли и вытащили. В общем, я находился дома с 2 сестренками несовершеннолетними, вот, которые до сих пор не могут отойти. Задержали и отвезли меня, соответственно, в ГКМБ. Все это время, как только меня задержали, надели наручники, замотали голову, глаза, соответственно. Вот. И, как они уже сами говорят, транспортировали меня в ГКМБ как вещь на полу автомобиля. Вот. Они все свои лица закрывали, все были в масках. Вот. Я тоже был завернутой головой, вот, находился в положении то лежа, то сидя на полу, как тряпка. Вот. Ну, в общем, никому не лень, кто мимо проходил, может там пнет, ударить, там, еще что-то сделать. В общем, самое их изысканное, я могу подчеркнуть, это, во-первых, электрошок, электричество и пакет на голову. Я как требовал своего адвоката, в общем, я кричал тоже, вы что делаете, почему вы так со мной поступаете? На что я получил удар электрошоком, потерял сознание, в общем, глаза открыл, на полу лежу. Кадыров Эркинбек Мырзабекович 1972 жылы 14 сентябрда туылганым. 2015 жылы иним жердешим Итибаев Алтынбектен 17 000 сом акча карызга сурадым. Карызга сурап, ал айткан ошол сокулуктан биз досумдан барып алып берем, мен менен чоң барып кел дегенден сокулукка барганбыз. Ошол жерде Алтынбектин досуна жолугуп 7 000 сом алып берди. Ошол жерден УКМКнын спецнастары 10дон ашык киши болуп, ошол жерден бизди колубузду байлап жерге жаткызып 16 июль күнү саат 4 чамасында бармап жерде колубузду байлап жерге жаткызып кечки саат 9 чамасында бизди УКМКнын подвалына алып келип ошол жерден биз кылбаган, жасабаган, билбеген кылмыштарды кылдыңар деп бизди кийинки күнкү саат 10га чейин уруп токмоктоп сабашты. Башыма пакет кийгизишти 3 жолу. 8 адамдын ичинен bir адамды да тааныбайт болчумун. Кармалганга чейин. Мен Жуматаев Бактыбек Сагынович 1969 жылы 10 мартта Кызыл Түркістан Нарыл шаарынын Абдаш районунда туулган. Үй бүлөм бар, 2 балам бар. 2015 жылы 3 декабрда мен жаза мөөнөтүн Калон поселенияда орун жаза мөөнөтүн өтүп аткан учурда ККМБнын сотрудниктери келип мени начальниктин ошо көзүнчө сурап алып кетишкен. Мен үчүн жакын келсем эч кандай жооп болбой, колумду байлап башыма мындай эме кийгизип бир жерге алып келишти дагы жерден мени жанагы Турат Аманкулов Турат дегенди тааныйсың, сен аны каякта экенин билесиң. Мен ошо билгениңди айткын деп сурап баштадым. Физический насилие кылды, чакалап тепкилешти, андан сырткары колумду байлап колума бир ток проводтор өткөрүп ток менен алышты. Бишкекке кечки саат 8:30-9 ушундай убакта келип калдык.
экинин имаратына келдик. Менин көзүм жабык эле да. Мен эч кандай көргөн жокмун. Каякчы калып келгенин билбейм, ошондо имараттын ичине чыгып, экинчи этажга, ошондо үчүнчү этаждан чыккандай болдум. Киргенден кийин эле бир кабинетке киргендей болдум деп элестетем, анткени мен билбейм, кайсы же мындай бир подвалга алып кирдиби, же бир киргенден баштап эле мени мындай уруу токмокко алдым да, сабап башташты. Сабап баштап эле бутумду чечип, сабушкамды чечип, курткамды чечип отурушуп эле денеге ушунча катуу уруп, тепкилеп башташты. Сен азыр каяка келгениңди билесиңби? Сен азыр управленияга келдиң. Азыр сен болгонду айтасың. Бул болсо сенин ден соолугуңду ушундай салып коебуз. Же болсо сенин башыңды кесип өтүп жоготобуз, сенден эч ким сурап албайт, сени эч ким издебейт деп ушундай моральный жак менен дагы, физический жак менен дагы мага катуу, мындайча айтканда, жабыр көрсөтүп баштады да. Бул саат эртеңки 6-га чейин, 5:30-6-га чейин созулду да. Мындан тышкары электронный мындай токко отургузушту. Билген көтөрүп тигден алып сүйрөп алып отургузушту. Колун байлап артка тартырып ток менен кыйнай баштады да. Ток менен кыйнаганда бул эми баары эч кандай мындайды көргөн жаман болду. Мындайча айтканда мен 2-3 жолу бир жолу эсимден жоготуп, эсимди таандым. Башыма мындай суу куюп, мени мындай эсимге келтирүүгө аракет кылышты да, кайра ток бере баштады. Ошентип бул пытка эртеңки саат 5:30-га чейин жүргүзүлдү. Сол жабык түрүндө болду. Сол жабык түрүндө эч ким катыштырган жок. Биз далил сурадык. Бизге мындай внешний наблюдениялар болсо ошондо көрсөткүлө. То, что бизге мындай коюп аткан статьялар бар, эмне кылдык, ушул терроризмге каршы карата эмне кылганыбызды бизге далилдеп бергиле. Экстремизм боюнча үйдөн китептер табылды деген китептерди видео жок эле, ошонун баарын бизге далилдеп бергиле десек, алар бизге далилдеп бере алмады.